Урматтуу достор, саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге окуу төлөмдөрү боюнча, контракт боюнча сөз кылалы деп чечтик. Анткени дегенде азыркы учурда жалпы окуу төлөмдөрүнө токтом чыгып мораторий киргизилгени менен, бирок окуу төлөмдөрүнүн баасы ошо Кыргызстандын кээ бир абитуриенттерине оорчулук келбейби деген маселе боюнча сөз болуп атат. Азыр биз ошол Борбор калабыбыздагы жогорку окуу жайлардын биринде турабыз. Бул жакта жалпы бааларды көрүп чыктык. Дээрлик баалар боюнча айта кетсек, баардык окуу жайларда бирдей эмес албетте. Кээ бир окуу жайларда ар кандай ошол өзүнүн багытына жараша баалар бар албетте. Бирок орточосу ошол 55-60 миң. Тегерегинде акча каражаты болуп атат. Бул жерде айта кетчү нерсе, азыркы учурда мисалы бир үй бүлөдө 3 студент болсо, ошол 3 студенттин бага турган ошол ата-энесине оорчулук келбейби деген маселе жаралат. Анткени дегенде Борбор калаада бир гана ошол контракт маселесинен сырткары бул жактагы ошол квартирада ошо ижара акысы, ошол жашай турган жердин ижара акысынан аябай асман чапчыган баага тете. Башкача айтканда, ошол 3 студенттин квартирасынын ошол ижара акысынын, батир ижара акысынын төлөмү, андан сырткары ошо окуусунун төлөмү, алардын баскан турганы, ошондой эле жеген тамак ашы. Албетте бир үй бүлө үчүн, ата-эне үчүн аябай оор деп айтсак болот. Анын үстүнө азык түлүк азыр аябай кымбаттап кетти. Бензиндин баасы мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, 95-150 чыгып атат, 150 сомго. Эттин баасы, уйдун эти 1 килограммы ошол 1000 сомдон дагы жогору болуп атат. Эми бул темп менен эгерде карай биз кете берсек, албетте антимонополия кызматы сөзсүз түрдө баага өздөрү мораторий киргизип, баардык бааны көзөмөлдөш керек. Анын ичинен ошол жалпы өзгөчө ошо өлкөнүн келечеги болгон жаштардын өзгөчө ошол окуу жагынан, ошондой эле алардын билим алуусуна толук түрдө шарттар түзүлүш керек го деп эсептейбиз. Дагы урматтуу достор, жалпы ошол абитуриенттердин азыр экинчи туру аяктап, буюрса үчүнчү кабыл алуу туру башталганга жатыптыр. Жалпы ошол босого балдын, ОЕРТнын босого балынан өтпөй калган окуучуларга кайрылып кетебиз. Эч качан маанайыңыздарды түшүрбөңүздөр, анткени келечек албетте баардыгы жаштардын колунда. Мунусунда болбосо кийинкисинде сөзсүз сиздер босого балдан өтүп, жогорку окуу жайларга тапшырып, жогорку билимге ээ болосуздар. Андан сырткары ошол окууга тапшырып аткан жалпы босого балдан өткөн абитуриенттерге кайрылып кетебиз. Алар сиздер эми окууга тапшыргандан кийин сөзсүз түрдө эч качан ошол дуктан түшпөй, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн жакшы билим алып, эгерде ошол медициналык, өзгөчө ошол медициналык тармакта билим алып аткан абитуриенттерге кайрылып кетебиз. Өлкөнүн саламаттыгы үчүн сөзсүз түрдө сапаттуу билим алып, ошо Кыргызстаныбызга салым кошуңуздар. Анткени дегенде өлкөдөгү азыркы учурда медицинанын абалы аябай мышык ыйларлык акыбалга келди деп мындай божомол менен айтсак болот достор. Эми баардыгыңыздардан өтүнүп кетебиз. Жана ошондой эле азыр жаштар арасында ар кандай азгыруулар менен, интернет азгыруулар менен кибер алдамчылык боюнча кылмыштын ар кандай түрлөрүнө акчанын айынан убактылуу ошол алдоо жол менен азгырылып, ошол жол менен азыр тагдырына балта чаба алып атышат. Ошондой азгырыктардан, кылмыштардан алыс болуңуздар. Анткени дегенде биз мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин толук түрдө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сыйлап, толук биз мыйзам талаасында жашаганга милдеттүүбүз. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Ачыкеев Кадырбек Сталбекович. Мен Ишан Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин кабыл алуу боюнча жоопту катчы болом, эмгектенем. Азыркы учурда контракт маселеси боюнча өзүңүздөр билесиздер, токтом бар, атайын токтом. Быйылкы 26-27 окуу жылкы 25-26 окуу жылга салыштырмалуу контракт көтөрүлбөйт. Анткени мораторий деп коет, мораторий бар. Азыркы быйылкы окуу жылдын контракттары былтыркыдай эле. Бир дагы сом контракт көтөрүлгөн жок. Мурунку адистер, ал эми жаңы лицензия алган адистерге быйылкы
быйыл соответственно быйылкы жылкы контракттар коюлган да, анткени мурунку жылда ар кандай жаңы адистер ачылат, ошол адистерге прескурант катары жаңы баалар коюлган. Ал эми буга чейинки болгон адистиктер былтыркы эле баалар менен турат. Эми экинчи маселе боюнча бул 3-4 балалуу болгондорго, ата энесин 3-4 бала окутканга биз өзүңүздөр билесиздер, контракт төлөмүн ал абитуриент студенттерге ата энелери 15 ата энелери сентябрда кайрылышат, арызы менен өзүнүн ар бир деканатка кайрылышып, арыз жазышып, өзүнчө комиссия бар, комиссия деген карап чыгып, өзүнүн турмуш тиричилик шарттын жана баланын студенттин окуганын кандай окуйт, эгерде аябай жакшы окуса, анда аларга жеңилдиктер берилет. Жеңилдиктер ошол жакшы окугандарга жана 3-4 мындай жарым-жартылай жетимдерге 20%, бир 50%ке чейин жеңилдиктер берилет. Ал эми лобз деп коет, жана лобз балдарга жана томоло жетимдерге 100%га чейин жеңилдиктер берилүү шарттар бар. Алар студенттер өзүлөрү кайрылып, арыз жазып, документтерин атайын комиссияга өткөрүлгөн, комиссия карап чыгып, өзү буйрук менен чыгарып жеңилдиктер беришет. Мисалы, томоло жетимдерге өзүм дагы институтта иштейм, институт томоло жетимдерге эгер томоло жетим болсо 100%га чейин жеңилдик берилет. Анткени бул өзүнчө эмеси бар. Окууга өткөн боюнча дагы атайын льготный места деп коет. Ошондо министрлик тарабынан 25 орун берилген. Ал жакка дагы абитуриенттер, ошол льготный абитуриенттер босого баллы 90 балл менен окуга түшөт. Анан айтсаңыз, мисалы, азыркы учурда канча студенттер кабыл алып атасыздар, канчанчы тур болуп атат? Азыркы учурда негизинен азыр ошол сиздер ошол ОЕРТын жыйынтыгы менен кабыл алгандан кийин канча пайыз ошол окуу төлөмүн төлөш керек? Ошол биринчиден азыркы учурда биздин университетке экинчи тур аяктап атат. Биринчи тур аяктап бүтүп, азыр экинчи турду абитуриенттер тастыктап атышат, жана биздин университет өзү тастыктап атат. Азыркы учурда жалпы эсебинен 3000 абитуриентти биз окууга кабыл алдык. Колледжди да жана вузду кошкондочу. Андан кийин абитуриенттер окууга келгенде өзүңүздөр билесиз, ОРТ менен тапшырган абитуриент өзүнүн положениясы бар, 355-токтом менен бекитилген. Эгерде абитуриент өзү онлайн тастыктаганда документтерин 30-августка чейин алып келиш керек. Эгерде 30-августтан кечигип алып келсе, анда биз аны деген буйрукка киргизе албайбыз. Азыр абитуриент деген биринчи тур менен өзү окуусун тастыктап, 5-турдун аягында эле документ алып келсе, биз деген ал абитуриентти кабыл алабыз. Ал эми контракт төлөмдөрү боюнча абитуриенттин шартына карайсыз. Эгерде шарты 10 000 сом төлөйбү, 5 000 сом төлөйбү, же 30% төлөйбү, 50% төлөйбү, эгер төлөгөн өзү эметет да, өзү төлөйт. Жалпы талап жок, Жалпы мисалы 100% төлөө, 50% төлөө деп биз антип айтпайбыз. Эгерде өзүнүн шартына карап, биринчи тур бүттү, мурунку суббота күнү, азыр датасын айтып коюн, кечириңиздер. Календарда карап датасын айт. Биринчи тур 18-июль саат 4-тө жанакы жалпы тастыктоо аяктады. 20-июль биз деген жалпы биринчи турдун буйругун чыгардык. Эми абитуриенттерге документтерин алып келген, подтверждение кылган абитуриенттерге биз деген өзүңдүн шартыңызга карап контракттын төлөмүн төлөй берсеңиз болот дедик. Ал эми жалпы эгер абитуриент 50% жалпы төлөмүн бул деген биринчи сессияга чейин төлөш керек. Биринчи сессия өзүңүздөр билесиздер, былтыр декабрдын 14-ндө башталган. Азыр календарды карап примерно айтсам болот, быйыл деле декабрдын 14-ндө биринчи сессия башталат. Өзү эле автоматом система бар, автоматом 50% абитуриент 50% төлөсө доступ ачылбайт да студенткечи, өзүчү сессиягачы. Кечиресиз, анан кийин бир кошумча суроолор бар да. Азыр сиздин оюңузча, ОЕРТ тест оюңузча кандай? Мисалы, кээ бир балдардын мындай окууга болгон кызыгуусун, ошо жашоого болгон умтулуусун ошол босого балдан өтпөй калып сындырып аткан жокпу? Негизи башка кандай ушул нерсенин башка кандай дагы методдорун ойлош керек эле мамлекет? Кабыл алуу үчүн. Менин оюмча
босого балл койгон туура. Негизи колдойсуз туура. Негизи колдойм, анткени деген мурун балким көп сындар айтылчу, босо эмеде ОРТнын ЖРТнын суроолору мектеп программасына талап келинбейт депчи. Акыркы убактарда карасак, менин оюмча мектептин программасына туура келип баштады. Азыр 12 жылдыкка да өттүк го. Туура келип баштады. Андан кийин былтыркы караганда мурдакы жылга салыштырмалуу карасак, биздин орточо балыбыз, абитуриенттин орточо баллы 1-2 баллга, 1-2 пунктка чоңоюп атат. Мурун өзүңүздөр билесиздер, босого балл 105 болчу. Азыр деген педагогикалык эмес адистиктерге 110 болуп атат, ал эми педагогикалык адистиктерде 115 болуп атат. Ал эми гранттык орундарга педагогикалык адистиктерге 130 болуп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Азыр гранттык орун деп айта албайт, алар ваучер алып атышат абитуриенттерчи. Булар целенаправленно педагог болом деген абитуриенттер 130 баллдан жогору, то есть кичине уровеньдери жогору абитуриенттер ваучер алып окка тапшырып атышат да. Мен өзүм 2003 жылы ОРТ тапшыргам. Ошондо кичине мындай түшүнүксүз суроолор бар болчу. Азыркы чын канча жыл өтүп кетти. Ошондо кичине түшүнүксүз кичине суроолор болчу. Эми конечно логикалык суроолор көп болчу. Но ошол андан кийин балым бир 185 балл окуганда, конечно, бир 200га жетейин деген оюм бар болчу, эми болбой калды. Анан айтсаңыз, азыр ошол бюджетке тапшырып аткандар, ошол окуусун бүткөндөн кийин, канча жылдан кийин ошол мамлекетке иштеп берүү жагы кандай болуп калат, канча жыл иштеп бериш керек, анан дипломду кайсы убакытта ала алат, ошол боюнча. Биринчиден педагогикалык жана педагогикалык адистиктерде бизде медициналык адистиктер жок да билесиздер. Педагогикалык адистиктер эгерде бюджетке деп коелу, азыркы учурда ваучер деп коет, ваучердик окуусуна окууга өтүп, окуусун аяктагандан кийин 2 жыл биздин билим берүү мекемелерге, мектептерге, жалпы билим берүү мектептерге 2 жыл иштеп бериш керек. Иштеп бергенде алар деген зарплата алышат, кадимкидей эле зарплата алып, Бишкекте өзүңүздөр билесиздер, депозит молодого ученого деген болот, ошого да катышкандар укугуга 2 жыл иштеп бергенден кийин алар өзүнүн диплом алганга укуктуу болот. Дипломдору чыгат, дипломдору бизден единое окно деп коет. Ошол жакта сакталып турат. 2 жыл өткөндөн кийин алып кете беришет. Андан мындай ситуация болуп калышы мүмкүн. Ар кандай жизненный ситуация болуп калышын, эме отработка кыла албай, семейный положение менен отработка кыла албай калган студенттер, бүтүрүүчүлөр, алар дипломун жана мамлекетке 42.350 сомдой бир жылгача ошону төлөп берип, дипломун эле алса болот. То есть контракттын баасын төлөп берип, диплом алып кетсе болот. Андан кийин жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген студент бүтүрүүчүлөр да бар да. Алар деген отработка кылбай деле коюп, диплом алып кетсе болот. Мүмкүнчүлүгү чектелген эмес бүтүрүүчүлөр. Мисалы, андан кийин томоло жетимдер дагы дипломдорун алып кетсе болот, без проблем. Ал эми дагы мындай варианттар бар. Эгерде студент, то есть студент эгерде эмеге ошол учурда бүтүргөн учурда эгерде 3 жашка чейин жаш балалы болсо, же эме болсо, же боюнда болсо, анда деген ал деген эркин бөлүштүрөт. Өзү каалаган убакта каалаган убакта 2 жыл иштеп, анан диплом алып кетет. То есть андай жеңилдиктер да бар. Акыркы суроо да. Азыркы учурда мисалы Бишкек шаарында жалпы окутуу ал балаларга дагы карабай, мисалы жалпы ошол бардык университеттерде, мисалы Борборшадагы бардык окуу жайларда дээрлик окутуу методдору кандай болуп атат, анан кийин билимдин сапаты мындай ачуу чындыкты айтып бериңизчи, кандай негизи? Билим сапатыбы? Эми биздин университетти айтсам, башка университеттер чындык айта албайм. Биздин университетте эми рейтингти билесиздер да. Рейтингти бизди эми аябай деле орто жердебиз. Биз бир билишим боюнча педагогикалык багыттар боюнча биздин университет өзүңүздөр билесиз флагман. Биздин университеттин жана студенттерибиз бүт Кыргызстан мектептеринде иштеп келе жатышат канча жылдан бери. Педагогикалык как бы багыттар боюнча биздин университет мисалы жакшы сабак берет деп эсептейм. Конечно, мисалы эски политех жана IT. Мисалы IT жактан, техникалык жактан мисалы менин оюмча ачык эле КГТУ дейт, технический университет, алардыкы да уровени жакшы. Эми өзүңүздөр билесиздер, QS рейтинг деп коет, азыркы университет
кээ бирки политтехта кирди, QS рейтингке, дагы бир университеттер кирди. Бизде алардын кээ бирки багыттарында аябай жакшы окутушат. Анан кийин ооба билим сапаты эми өзүңүздөр билесиздер 90 канча деп 97ден баштап бир 2010 чейин конечно билим сапаты кичине эмерээк болчу. Менин оюмча да, анткени азыр эми бара-бара түзөлүп келатат. Азыр бара-бара кичине сапаты жакшы болуп баратат да. Көп эле университетте сапаты жакшы болуп атат. Анан кийин дагы бир эме медицина боюнча айтып кетсек, мен конечно медицина специалисти эмесмин, бирок деген биздин мамлекет ичинен эме правительство деп койсок болот. Эме аккредитация деген жакшы нерсени баштады. То есть медициналык университеттердин атайын жеке университеттердин баарын аккредитацияны өткөрдү. Жакшы аккредитация өткөндөргө өзүңүздөр көргөндөй аккредитацияны өтүп кабыл алуу болуп атат. Ал эми аккредитация өтпөгөндөр тилекке каршы кабыл албай жашайт.